Жалал Абад облусунан алынган аймактар берүүсү кызматыңыздарда Барчынай Жанызакова, саламатсыздарбы? Алгач кыскача түрмөк. Казынадан каражат бөлүнгөн соң курулуштардын сапатын дыкат текшерүү учур талабы. Облус башчысы Ташкөмүр шаарында иш сапарында болду. Бир катар мекеме ишканалардын ишмерчи менен жакындан таанышуу каралды. Кыргыз тилин өгөйлөгөндөргө айып акча салынып келүүдө. Дагы кандай чараларды көрүү керек? Атуулдук бир арети жок. Жана ишкерлердин кылганы болуп атпайбы? Эмне үчүн ошон бөлөк тилде жазып койсо эле булар эмне башкача болуп калабы? Ала Бука районунда 400 тоннага ылайыкталган мөмө жемиштерди сактоочу логистикалык борбор курулуп иштеп жатат. Дал ушул убакта дагы жумуш кызык жүрүп, жалпысынан 20га чейин адамды иш менен камсыз кылган. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Ташкөмүр шаарындагы курулушу жүрүп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунан тарта бир катар мекеме ишканалардын ишмердүүлүгү менен жакындан таанышып, көйгөйлөрдү жеринде көрүп, бир катар тапшырмалар берилди. Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Тилек Текебаев иш сапары менен Ташкөмүр шаарындагы мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдүн оңдоп түзөө жумуштарын жеринде көрүү, бир катар мекеме ишканалардын ишмерчи менен жакындан таанышуу каралды. Кызыл Алма аймагында жайгашкан көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу ушул жылдын январь айында башталган. Учурда 100 жумушчу иштеп жатат. Турак жай 2 бөлүктөн туруп, жалпы 96 ба түрлүү. Ушул тапта курулушу кызуу жүрүп жаткан жайдан кабар алган облус башчысы куруучуларга үйлөрдүн сапатына көңүл бурууну тапшырды. Азыркы убакта 50%, 60%га жакын уже жумуш бүтүп калды деп айтсам жаңылышпайм да. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биринчи эле ушу баштаганда биз бул Союз убагында илгери кристалл заводуна салынган бул общежитие болгон да. Буну биринчи эле ушу баштаганда биз демонтаж менен баштадык. Ичиндеги перегородкалар бузуп, общежитие болгондуктан элдерге ыңгайлуу кылып, перегородкалар бузуп, кайра баштан стеналарын көтөрүп, квартира сыяктуу кылып жасап берип атабыз да. Президенттин областагы өкүлүнүн андан аркы сапары өкмөт тарабынан берилген 100 миллион сомдун эсебинен курулган Сейил бакта болду. Бул жердин аянты 1 гектарды түзөт. Учурда бош жаткан жайды бакка айландыруу аракеттери жүргүзүлүп, арча көчөттөрү отургузулууда. Ушул эле жерде Тилек Текебаев жергиликтүүлөр менен жолугуп, алардын арыз муңун укту. Элдер айтып атат да, садик мектеби жетиштүү болуп калды. Бизге жана дом культура керек, парк керек депчи. Бул уже буюрса жана көйгөйлөр чечилип кетет маселеси да. Мындай жолдун көркү чыгып турса, жакшы да. Мындай көңүлүң ачылып анан парк эстеп калат экенсиң. Шахтер стадионунун оңдоп түзөө жумуштары да жүрүүдө. Жумуш 2024 жылдын жаз айында башталган. 216 миллион акча каражаты каралып, облустун өнүктүрүү фондунан республикалык казынадан каражаттар бөлүнгөн. Шаардын тазалык ишканасы жаңы техникалар менен толукталды. 7 дана атайын унаалардын ачкычтары тапшырылды. Техникалар республикалык бюджеттен бөлүнгөн 100 миллион сом каражаттын эсебинен алынган. 29 миллион 371 миң сом акча керектелген. Өзүңүздөргө маалым болгондой, президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаров тарабынан жыл сайын өлкө аймагында шаарларды өнүктүрүү боюнча акча каражаттарын бөлүнүп келе жатат. Ага ылайык Ташкөмүр шаарынын жергиликтүү бюджетине кошумча салым катары өлкө казынасынан 100 миллион сом акча каражаты бөлүнгөн. Бул суммага шаар инфраструктурасын жакшыртуу, элге керектүү шарттарды жаратуу, Ташкөмүр шаар муниципалдык техникалык базасын жаңылоо маселеси чечилип келе жатат. Техникалар 2024 жылы жаңыдан чыгарылган болуп, шаар тургундарынын муктаждыктарын камсыздоо багытталат. Мында экскаватор, автомунара, 2 таштанды ташуучу, 1 суу ташуучу жана 2 дана ассенизатор техникалар алынган. Сапар алкагында Ош-Бишкек унаа жолундагы кызыл сызыктан өтүп кеткен курулуштарга да көз салынды. Баш аламан жайгашкан жайларда аз убакыттын ичинде иретке келтирүү тапшырылды. Пландар бар алдырайык. Пландын баарын алдырылайык. Ол неке май сайларынан бул ичинен кетсин.
Мына ушундай сапарлар облустун башка район шаарларында да улантылмакчы. Барчынай Жанызакова, Чыңгыз Абдыкадыров, Ташкөмүр шаары. Көчөлөрдө илинген көрнөк жарнактар шаарыбыздын жүзү. Тилекке каршы алар ушул күнгө чейин мамлекеттик тилде жазылбай келатканы өкүнүчтүү. Жыл сайын эле тил комиссиясы иретке келтирүү үчүн рейдтерди жүргүзүп, 5,5 миң сомдон 17 миң сомго чейин айып пулдарды салып да келди. Деген менен абал өзгөрбөй келет. Бул көрүнүштөрдү канткенде өзгөртүүгө болот? Кандай иштер колго алынууда? Темага кесиптешим токтолот. Кыргызстанда мамлекеттик тил комиссиясы сыяктуу тил жаатындагы мекемелер бир топ жылдардан бери иштеп келатат. Деген менен кыргыз тилине дале жетиштүү көңүл бурулбай жатканы айдан ачык. Маселен, көчөлөрдө көзгө илинген өзгө тилде жазылган көрнөк жарнактар, өз тилин өгөйлөгөн ишкерлердин мамилесин байкоого болот. Бул көрүнүштөр облустук жыйындарга чейин көтөрүлүп баштады. Азыркы көрнөк жарнактарды карасаңар бүт бренд болгон, эл аралык келишими бар жана кыргыз патенттен коргоого алынган сөздөр. Буларга биз ишкерлерге тоскоолдук бере албайбыз да. Бирок бул жерде ошол өздөрүнүн көрнөк жарнактарына бренд болгон, мисалы Плаза, Моккон азыр көрдүңүздөр, Бургер дегендер чыгып атат. Булар ошо алдына тамактануучу жайбы, жосом соода борборубу, же болбосо үй эмеректери деген сөздөрдү алдына жазып, анан ошо бренд болгон өзүнүн жанагы сөзүнү коюп койсо болот, атын коюп койсо болот. Адистер көрнөк жарнактардын жазылышы, алардын кыргызчаланышы олуттуу каталар менен коштолуп, дале сабатсыз болуп жаткандыгын белгилешет. Айрымдар кыргыз тили көрнөк жарнактарда эле эмес, бардык тармактарда башаламан колдонулуп жатканына капа. Бирок бул маселе ал же бул жетекчиге эмес, бардык жарандарга тиешелүү. Көрнөк жарнактар бул деген ошо шаардын күзгүсү болуш керек да. Кирип барсаң, азыр Ашмантай чыгып эле чет мамлекетте жүргөндөй эле шумдук да. Эми ошолорду жазып койгон, ар намысы жок, атуулдук бир арети жок. Жана ишкерлердин кылганы болуп атпайбы? Эмне үчүн ошону бөлөк тилде жазып койсо эле булар башкача болуп калабы? Аларды өзүнүн кызыкчылыгын биринчи орунга коюп, анан кийин акчанын кулу болуп, башканын кулу болуп, анан эне тилди жээргендер, булар ким дейбиз, эмне дейбиз? Мындай көрүнүштөргө бөгөт коюу максатында 2023-жылы президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамына кол койгон. Ага ылайык мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менчигинин түрүнө карабастан мекеме уюмдар иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүшү керек деген талап коюлган. Деген менен бул жагдай өз деңгээлинде көрүлбөй жатат. Күчөтүү зарылдыгы бар дешет серепчилер. Мыйзам мына көйгөйлүү маселелерге гана чыгат. Болгондо да бул конституциялык мыйзам чыкты атпайбы? Ошол мыйзамдын аткарылышын ар бир жетекчи, ар бир керек болсо Кыргызстандын жараны ошо жүрөгү менен, көкүрөгү менен, көдөнү менен мындай туюп, анан мамиле кылыш керек да. Азыр чукпастан ошо болгонун болгондой айтып туруп, мамлекеттик тилге ар бир жаран ошо көдөнү, көкүрөгү менен мамиле кылса, өзүнүн мекенин сүйгөндөй тилин сүйсө, ошондо жакшы болот да. Шаардын ичинде эле эмес, тышында да жарнамалар боюнча абал жакшы эмес экенин айтууга болот. Бул болсо айрым улуу мундарды кейтет. Ар бир адам кыргыз болгондон кыргыз тил болуш керек, кыргызча болуш керек бардыгы. Кайдыгер карабаш керек. Бардыгы ордуна болуш керек. Анан кийин каяктагы немистин, англистин тамкасын жазып коюп, тааныбагандар да көп. Ошон үчүн бардыгы кыргызча болуш керек да. Ошол өзүнүн тилде жазса, өзүнүн эне тил турганда башка тилде жазбай, ошол кыргыз тилинде жазса, мисалы үчүн магазинде, өзүнүн дүкөндө кыргыз тилинде жазса, бардык эле жерде ошо өзүнүн тилде жазса жакшы болот эле. Бизге да жакшы болот эле, баягы кар-картаңдар да келип окуй албайт англис тилдерде турабы? Ошол. Кыргыз тили кыргыз жеринде гана өнүк алат. Дал ушундай жагдайды иштен бышырып, коомчулукка жайылтуу мезгилдин талабы. Анткени улуттук аң сезим эң ириде мына ушул улуттук тил менен түздөн-түз байланышкан. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары. Ала Бука районунда сыйымдуулугу 400 тоннага ылайыкталган мөмө жемиштерди сактоочу логистикалык борбор курулуп иштеп жатат.
Учурда анда багбандардын күзү менен жыйнаган алма түшүмдөрү сакталуу, анын арты менен чет өлкөгө көп көлөмдө экспортко чыгаруу мүмкүнчүлүгү да түзүлгөн. Кампада ушул тапта мөмө жемиштерди сатыкка ылайыктап таңгактоодо 20 адам ишке тартылган. Бұл Сафет Булан айылындагы логистикалык борбор 400 тоннага чейин алманы сактоого ылайыкталган. Бүгүнкү күндө дал ушул убактадагы жумуш кызыгы жүрүп, жалпысынан 20 чейин адамды иш менен камсыз кылган. Иш туруктуу, жыл бою ушул жерде жумуштабыз. Азыр алмаларды экспорттоого даярдап жатабыз. Алабуканын алмасы Орусияда абдан жакшы бааланат экен. Карөөрүк пышканда аны дагы ушундай кылып даярдап, Россия жана Казакстан өлкөсүнө сатууга камдап беребиз. Эң негизгиси ушундай муздаткычтардын көбөйүшү бизди кышы жайын иш менен камсыз болууга өбөлгө болууда. Мына ушул жерден алмалар атайын талаптагыдай болуп, өзүңүздөр байкагандай таңгакталып, андан соң атайын жумушчулар мына ушундай фураларга жүктөшүп, түз эле чет өлкөгө экспорттошот. Быйыл акы 400-500 тонна алма чыгардык. Жазкы сезонда 100-дан 150ге чейин адам иштейт. Алар күзүндө жийип келет, анан кышы менен ошолар кайра сартүрөккө кылып баягы жөнөтөт. Алабука районунун кара өрүгү менен алмасыны Казакстан, Россияга таанытабыз. Бу каяктыкы десе биз Алабуканыкі дегенде биз өзүбүзчө бир башкача болобуз да. Бунун эң бир жакшы жери шу. Бул ишти өнүктүрүш керек, көбөйтүш керек. Алабука тоолуу аймак болгондуктан жергиликтүүлөр көбүн эсе багбанчылык менен алектенет. Райондо караөрүк жана алманын түшүмү мол болот. Мурда дыйкандар жыйнаган түшүмүн сактоодо кыйынчылыктарга туш болуп келсе, акыркы жылдары ишкерлер тарабынан мөмө жемиштерди сактоочу жайлар курулуп, ыңгайлуу шарттар түзүлдү. Совместно болуп туруп, кийин ошо машина курдум биринчи жолу. Кийин муну башка жерде ошо 3 комнатаны курдум да. Энди элдерге эми кичине файда болду да, эми бир сезоновый баягы массовый пишкенде каякка барып сатпай берге сактап, кичине базарларга барып сатат да. Эми температурасына карайт. Мана бойкалар 5 холодильник пока иштетпей турат саргайгынча. Кийин саргайганда упаковка жасап туруп, кийин холодильник жакып коюлат да. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусу боюнча 14 логистикалык борбор курулуп, дыйкандар үчүн кызмат көрсөтүп келет. Ал эми өткөн жылы Дубан аймагынан 1 миллиард 332 миллион сомдук мөмө жемиш экспортко кеткен. Дөөлөт Канатбеков, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал Абад облусу. Жасалма уруктандыруу малдын генетикалык потенциалын жакшыртууга, анын асылдуулугун арттырууга, эт продукциясынын сапатын жогорулатууга жана ооруларды жайылтуу коркунучун азайтууга багытталган негизги технологиялардын бири болуп саналат. Мындан улам мамлекет бул ыкманы жайылтууну колго алууда. Темага кабарчыбыз кайрылат. Сузак районунун тургуну Курсантбек Балтабаев Бегиса фермердик чарбасынын жетекчиси. Айтымында 10 жылдан ашуун убакыттан бери Гисар породасындагы койлорду багып келет. Учурда алардан аргындаштырып олтуруп, Алато деген жаңы породаны чыгарган. Бул эми азыр биз жаңы порода өзүбүз чыгарып атабыз. Кудай кааласа уже чыкты десек дагы болот. Бул эми Алато породасы болуп эсептелет, жаңы породадагы койлор. Мурдагы өзүбүздүн жайдары кой менен Тажикстан бая Гисар деген кочкорлорун алып келип, ошону менен уруктандырып, ошондон түшкөн койлор жаңы Алато породасы болуп чыгып атат. Эт май багытындагы койлор. Фермер сандан сапатка өтүп, асыл тукум мал чарбачылыгын түптөөдө жасалма уруктандыруу ыкмасы жакшы натыйжа берерин кошумчалайт. Бул ыкма аркылуу койлордун башын көбөйтүүдө. Учурда 400 баштан ашуун порода койлору бар. Көбүнчө жасалма уруктандырылган койлор эгизден төлдөп баштаган. Бул ошо жасалма уруктандыруудан түшкөн козулар. Эми анын айырмасы кочкорго эконом болот экен. Бир кочкор менен, ошо 2 кочкор менен бир 500 койду жөнүндө качырса болот экен да. Ошол анан козулары бирдей окшош түшөт. Кочкор кыйналбайт. Төлдү тезирээк аласың. Асылдандыруу иштери өз убагында жүргүзүлсө, жерлерде асыл тукум малдардын саны көбөйүп, породалык курамы жакшырат. Алар өзгөчө көңүл буруп, жакшы кароого алышууда. Козуларга бирка басып атабыз. Кечеки туулган козуларга бүгүн бирка басылат. Кече туулган болсо салмагын тартып, түсүн, атасын, энесин жазып, бир күндөн кийин уже бирка тагып коебуз бир кулагына. Ана мамлекеттен бирка келгенде биз чакырып, мамлекеттин биркасын алууга дейт, алып аны оң кулагына кадайбыз. Азыр бул өзүбүз үчүн сол кулагына кадап, эсеп учетун жүргүзө беребиз.
Эркек козуларга жашыл, ургач козуларга сары бирка кадайбыз. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлиги фермерлерди жана айыл чарба ишканаларын, ата мекендик мал чарбасын өнүктүрүү үчүн жасалма уруктандыруу технологияларын активдүү колдонууга чакырат. Мындан улам Жалал Абад, Ош, Баткен жана Талас облустарына жасалма уруктандырууда колдонуучу суюк азот дагы жеткирилди. Санын сапатка өтүү максатында азот долбоордун негизинде ушу жасалма уруктандыруунун шаймандары келип жатат бүгүнкү күндө. Эми болсо бул шаймандар келип эми санын сапатка өтүү дагы бунун бир өзгөчөлүгү. Мурда болсо жеке ветеринардык адистерге, жеке адистерге берет болчу жасалма уруктандыруу шаймандарын. Аз эми бүгүнкү күндө болсо айыл өкмөттүн балансына өткөзүп берет дагы. Ошол эгерде бет адис же болбосо ассимилятор башка алмаша турган болсо, шаймандар, жасалма уруктандыруу боюнча шаймандар бүт бардыгы ошо айыл өкмөттө калат. Заманбап методдорду киргизүү ички жана тышкы рынокто кыргыз продукциясынын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга мүмкүндүк берет. Андыктан бул ыкманы жайылтууда колго алган фермерлердин саны күн сайын көбөйүп барууда. Нара Жапарова, Бурхан Бекматов, Сузак району. Алдыда жаз айы, андыктан сел канал дарыяларды күн эртелеп бекемдөө, кеңейтүү жумуштары колго алуу зарыл. Нукен районунда бул багытта иш ыргак кызуу башталып, кооптуулуктун алдын алуу иштерин кызуу жүрүүдө. Бул багытта кийинки сюжетте кененирээк. Учурда биз турган жер Нукен районундагы эски масы суу каналы. Бул жерде калыбына келтирүү жумуштары 2024 жылдын декабрь айында башталган. Учурда 20 жумушчу жана 4 техника иш алып барууда. Мында суунун агымынын ылдамдыгын азайтууга 4 тосмода кошо курулуп жатат. Тендердик баасы 14 миллион 300 миң сом. Каражат республикалык казнадан бөлүнгөн. Жумуш жылдын март айынын аягына бүткөрүү каралган. Учурда иштин 50% бүтүп калган. Жумуш ыргагы аяктаган соң 546 айыл чарба жерлерине коопсуздук түзүлөт. 2024 жылы катуу келген селдин кесепетинен бул каналдын көп жерлерин суу алып, талкалап кеткендигине байланыштуу 2024 жылдын декабрынан бери ушул жерде калууна келүү жумуштары жүрүп жатат. 4 жерге перепад жана суунун ылдамдыгын азайтуучу сооружениялар курулуп жатат. Андан кийин эки жагынан 400 метрге чейин калууна келтирүү жумуштары канал түрүн подпорный стена курулуп жатат. Бекемдөө сел ташкындарын алдын алуу иштерине жергиликтүү тургундар да ыраазы. Тоскол айылынын тургуну Жанышбек Жусаканов жылдан жылга иштер жакшырып, калкка жакшы шарттар жаралып жатканын айтат. Бирок ошол эле учурда сапатына да көңүл бурса дейт. Былтыркы селдин немесинен оорчулугунан ушу сайдын жээктерин бүт алып кетти да, ошо Тосколдон, ошо тоодон башталды бул селдер. Ошо бүт эле көп жерди алып кетти. Анан эмнелерди эми ошо жанагындай лотокторун алып чыгып отуруп бүт алып кетти. Эми азыр быйыл жакындан бери цемент куюп жакшылап оңдоп атышат ошондон бери биягына. Бул Эркин Алиев айыл аймагындагы Кыргызстан участкасындагы номер 6 коргоочу тосмосу. Кара Үңкүр дарыясынын оң жак жээгинде да жумуш кызуу жүрүп жатат. Жээк бекемделсе 150 кожолук 45 гектар айыл чарба жери сел ташкындарынан корголот. Бул объект 2025 иш мерчемине каралган. Аталган объекттин узундугу 270 метр. Азыркы убакта коргоч тосмонун телосун көтөрүү иштери жүрүп жатат. Ошондой эле жардырылган таштар ташылып келип төгүлгөн. Объектини өзгөчө кырдаалар министрлигине караштуу Жалал Абад механиштырылган көчмө отряды аткарып жатат жумуштарды. Бул объект Кыргызстан участкасындагы 150 кожолукту жана 45 гектар айыл чарба жерин коргойт. Ушул тапта облус аймагында дарыя жээктерин кооптуу делген каналдарды тазалоо, бекемдөө иштери жүрүп жатат. Негизги максат жарандардын коопсуздугун камсыздоо. Барчынай Жанзакова, Бурхан Матов, Нукен району. Аймактар Жалал Абад көрсөтүүсү мына ушундай кабарлар менен жыйынтыкталды. Саламатта туруңуздар.